Динара Кутманова бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун көзгө басар ишенимдүү кадрларынын бири. Октябрь толкундоолору аркылуу бийликке келери менен эле Кутманованы айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Жарбасы мамлекеттик агенттигине директор кылып дайындаган. Кийин өкмөттүн курамында экология жана климат боюнча мамлекеттик комитет түзүлүп, ал орган өлкөнүн экологиялык тармагын тейлеген бараандуу мекемеге айланды. Динара Кутманованын аты аталганда ага байланыштуу 5 олуттуу жагдай көзгө урунат. Булардын ар бирин четинен ачып, маани берип карап көрөлү. Динара Кутманова Кумтөрдү мамлекетке алууда чечүүчү ролдордун бирин ойноду. Ага бул жаатта уулу Кемелбек Кутманов да 3 достору менен жардам берди. Мамлекеттик масштабтагы бул оюндун схемасы мындай. 6 май күнү Жогорку кеңеш акционердик коомдор жөнүндө мыйзамга оңдоолорду шашылыш киргизип, бир күндө 3 окуудан өткөрүп кабыл алат. Мыйзамдагы бул толуктоолор Кумтөргө тышкы башкарууну киргизүү механизмин камтыган болчу. Долбоордун демилгечиси Кумтөрдүн ишин иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров эле. Ал мыйзам кабыл алынары менен Кемелбек Кутманов, Наристе Калчаев, Айбек Сарыбаев жана Аблас Жээнбеков аттуу 4 жаран Кумтөр Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн мыйзамсыз талкалаган деп сотко берет. Ал эми доочулардын бири Кемелбек Кутмановдун апасы Динара Кутманова жетектеген экология жана климат комитети бул иште 3-чү тарап болуп катышат. Октябрь райондук соту добарызды шыр карап, 7 майда экологиялык зыян үчүн деп 261 миллиард 719 миллион сом айыппул салып коет. Жаңы мыйзам боюнча кыргыз бийлиги Кумтөргө тышкы башкаруу киргизе салып, кенди мамлекеттин карамагына өткөрүп алат. Ошентип, бул операцияда апасы менен баласы 2 капталдан кирип, бир миссияны аткарышкан. Кутманованын айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Жарбасы агенттигине жетекчи болуп келиши бир катар чырлуу окуялар жана жамааттагы нааразылыктар менен кабыл алынды. Динара Кутманованы айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Жарбасынын директору кызматына дайындоо жарлыгы 2020-жылдын 13 ноябрында чыккан. Бул жерде эки ача маалымат бар. Агенттиктин кызматкерлеринин кайрылууларында Кутманова Октябрь окуялары жөнүндө эле тагыраагы 6 октябрда бир топ адамдардын коштоосунда агенттикке келип, мурунку жетекчиси Мирослав Аманкуловду мажбурлоо жол менен чыгарып салышканын айтышат. Жакында эле 6 октябрда Динара Кутманованын күйөөсү Эркин Бөлөкбаев Жашылдар партиясынын төрагасы ЭКО ОПГнын өкүлдөрүнүн колдоосу менен МАМ агенттикке чабуул салып, рейдерлик басып алуу жолу менен жетекчи болууга аракет кылган. Ошол убакыттагы МАМ агенттиктин директору болуп турган Мирослав Аманкуловду Кутманованын буйругу менен ОПГнын өкүлдөрү коллективдин көзүнчө кабинеттен эшикке сүйрөп чыгышкан. Ал эми Аманкулов өзү массалык маалымат каражаттарына аны эч ким мажбурлап кууп чыкпаганын, Кутманова тиешелүү документти көрсөткөндүктөн, ал өз эрки менен кабинеттин тапшырып кетип калганын билдирген. Чоочун балдар келип кеткиле, биз бийликке келдик дешти. Эгер мыйзамдуу кагазыңар болсо 1 мүнөттө турбайм дедим. Бирок иш бөлмөдөн түртүп чыгарышкан жок. Мен чыр-чатак болуп кетпесин деп өзүм чыктым. Бул саясий кызмат болгондуктан өкмөт башчы кимди дайындаса ошол иштейт. Кутманова буйругун алып келди. Мен кызматтан кеттим. Кийин жыл аяктап жатканда агенттиктин бир топ кызматкерлери нааразылык акциясына чыгып, Динара Кутманова менен иштешүүгө каршы пикирлерин билдиришкен. Кутманова! Кетсин! Кутманова! Кетсин! Кутманова! Кетсин! Кутманова! Кетсин! Мындан тышкары эмгек жамаат ар кайсы булактар аркылуу жогорку бийликке кайрылып, анда Кутманованы 2000-жылдардын башында бул тармакта иштегенде күмөндүү схемалар аркылуу ири суммадагы коррупциялык иштерге катышкан, жеке кызыкчылыгын алдыга коюп, тармактын оор кризиске кептелишине салым кошкон деп айыпташкан. Ал эми Кутманова болсо бул нааразылыкты уюштургандар, тармактагы күмөндүү схемалар менен иштеп көнүп калгандар, майлуу сүттүү ордуларынан ажырагысы келбей жатышат деп атаган. Отдельным лицам это не понравилось. Это не понравилось тем, которые не хотят отрываться от своих кормушек. А кормушки здесь очень неплохие. И одна из кормушек – это международные проекты, зарубежные командировки. И вот эту отрасль, вернее, участок работы, можно сказать так, приватизировала узкая группа людей. Буга булай агенттиктин Жалал-Абад, Чүй, Бишкек, Нарын жана Ысык Көл башкармалыктарынын жетекчилери да Кутманова тарабынан аларга карата куугунтук болуп жатышканын айтып, президентке кайрылып чыгышты. Албетте алардын аракети жогору жактан жарытылуу реакция таба алышкан жок. Динара Кутманованын чөйрө адистери менен тирешинин алкагында анын мурун бул тармакта иштеп турган кезинде кетирген кемчиликтери тууралуу да бир топ маалыматтар ачыкталып кетти.
Документтерге таянсак, Кутманова 2000-жылдардын башында Бишкек шаардык айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгын жетектеп турган кезинде ири каржылык мыйзам бузууларга, коррупциялык иштерге катышканы далилденип, кылмыш иши козголгон жана жумуштан бошотулган. Ушул жылдын 18-мартында Бишкек шаарынын прокурорунун орун басары Авазбек Каримов Сузак районунун тургунунун кайрылуу катына жооп кайтарган. Прокурордун катында Жогорку соттун 2009 жылдын 24-декабрындагы токтому менен Динара Кутманова бир нече беренелер менен акталып чыккан. Жазык кодексинин дагы бир нече беренелери боюнча мурунку инстанциянын актоо өкүмү жокко чыгарылып, бирок кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү эскергендигине байланыштуу өндүрүштөн кыскартылганы кабарланган. Дагы бир документке карасак, 2006-жылы Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги Мадияр Кулуев айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы агенттигинин ошол кездеги директору Давлеткелдиевке кат менен кайрылган. Каттын мазмуну боюнча Кулуев Бишкек шаардык айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгынын начальниги Динара Кутманованын ишмердигине байланыштуу материалдар бар экенин айтып, комиссия түзүү өтүнүшүн киргизген. Давлеткелдиев комиссия түзүп, Кутманованын ишин текшерүүгө алышкан. Текшерүүнүн актысында башкармалыктын башчысы Динара Кутманова туруктуу коррупциялык схема түзүп, мамлекеттик казынага ири суммадагы зыяндарды келтирип жүргөнү жазылган. Ал текшерүүнүн жыйынтыгында комиссия Динара Кутманованы күмөндүү фирмалар аркылуу Алматыга деп жазылган сапарлар, дагы башка отчету жок иштер үчүн 100 000 деген сом акчаларды короткону айтылган. Кутманованы ошондой эле кызмат абалынан аша чаап, каржылык иштерди, сапарларды өзүнөн жогору турган жетекчи орган менен макулдашпай, өз билемдик менен жасаганы белгиленген. Динара Кутманованын өзү жетектеген мекемеде жана Кумтөр ишканасында анын бир катар жакын адамдарын кызматка орношуп жатышканы да нааразы пикирлерди жаратууда. Алсак, социалдык тармактарда Кутманова өзүнүн мурунку жолдошун, уулун жана дос туугандарын өзү жетектеген экология жана климат комитетине жана Кумтөр Gold компанияга ар кандай кызматтарга орноштуруп жатат деген маалыматтар айтылган. Текшерүүнүн натыйжасында бул маалыматтардын бир катары чындык болуп чыкса, айрымдары өз далилин таба алган жок. Маселен, Динара Асиевнанын мурунку жолдошу Сапарбек Зарылбекович Кутманов ушул жылдын июнь айында Кумтөр Gold компания ишканасынын коопсуздук кызматынын менеджери болуп кызматка орношкон. Бул маалыматты Кумтөр Gold компания ишканасынын кесиптик кошуунунун төрагасы Калысбек Рыспаев ырастап берет. Дагы бир жаңы кызматкер келди, коопсуздук кызматына Сапарбек Кутманов деген деп айтышты. Ооба. Ошондой киши келдиби кызматка? Ооба. Сапарбек Кутманов деген. Коопсуздук кызматтын жетекчиси болуп иштейт азыр. Качан келди ал киши? Азыр тарыхынан жаңылышым мүмкүн, бирок келгенде бир 3 ай 4 айдын жүзү болуп калды окшойт. 3 ай 4 ай болду. Сапарбек Кутманов деген киши. Туура. Сапарбек Кутмановдун Кумтөргө кандай процедуралык жол жоболор аркылуу орношкону тууралуу маалымат жабык. Динара Кутманованын Кумтөрдөгү бул дайындоодо таасири канчалык болгону тууралуу маалымат жок. Сапарбек Кутманов тууралуу ачык булактарда маалымат аз. Бул жаран 2014-жылы түзүлгөн Сапсан Атес күзөт детективдик агенттигинин негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Ал эми 2018-жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгып кеткен. Учурда кайсы өлкөнүн жараны экендиги анык эмес. Ал эми ошол эле Сапарбек Кутмановдун досу жана жердеши Тойчубек Кадыралиев 2-августта экология жана климат комитетинин төрайымы Динара Кутманованын буйругу менен Чүй облустук башкармалыгынын начальниги болуп дайындалган. Кадыралиевдин биографиясы анын бул чөйрөдө мурда кийин иштебегенин, профилдик иш тажрыйбасы жок экенин көрсөтөт. Динара Кутманованын уулу Кемелбектин Кумтөр ишканасына жумушка орношкону тууралуу маалымат тастыкталган жок. Дагы бир жагдай, Кутмановдордун активдүү аткарган кызматтарынан улам мамлекеттин башкаруусуна өткөн Кумтөр Gold компания экология жана климат комитетине акысыз пайдаланып туруу үчүн жол тандабас унааны айдоочусу менен кошо пайдаланууга бергени коомдук талкууну тутатты. Укук коргоочулар өз ишин текшерген мамлекеттик органга Кумтөрдүн унаа белек кылышы кызыкчылыктардын кагылышы деп сыпатташты. Бул 2016-жылдагы Кытайлык China Road компаниясы транспорт министрлигине жол тандабас бергенине окшошуп туруп алды. Ал окуяны депутаттар кымбат тендерлерди өткөргөн мамлекеттик мекеме менен жол куруучу компаниянын ортосунда кызыкчылыктар кагылышы бар деп баалашкан жана компания унаасын артка кайтарып алууга мажбур болгон. Бирок бул жолу кызыкчылыктар кагылышы тууралуу депутаттар да укук коргоо органдары да ооз ачышкан жок. Демек, азыр мындай иштер боло берет. Кутманованын уулу Кемелбектин наамында Дайдалус аттуу фирма бар. Бул фирмада Динара Кутманова өзү 2016-20 жылдары өнүктүрүү боюнча директор болуп иштеген. Дайдалустун колунда Чаткал тоолорундагы терс алтын кенине лицензия бар. Фирманын ишмердигиндеги экологияга болгон таасирин Кемелбектин апасы жетектеген экология жана климат комитети текшерип көзөмөлдөйт. Жогорудагы мисалдарда кызыкчылыктардын кагылышы жок деген кепилдикти эч ким бере албайт.
Динара Кутманованын үй бүлөсү жана туугандары ишкердик менен активдүү алектенишет жана аларга таандык бир катар фирмалар бар. Алардын айрымдары токен жана экология жаатында иш алып барууга адистешкен. Маселен, улуу Жыргалбек Кутмановго таандык Акия жана АТД микрофинансылоо компаниялары Кумтөр менен чогуу соттошкон улуу Кемелбек Кутмановдун намындагы Абадон, Вайпер, Дилде Плюс, Таза Аба жана Дайдалус фирмалары, сиңдиси Гүлмира Абдыкалыкованын намына катталган МВП Келечек жана Оригона жоопкерчилиги чектелген коомдору, ошондой эле мурунку жолдошу Сапарбек Кутмановдун намындагы Сапсан АТЭС күзөт детективдик агенттиги сыяктуу ишканалар Кутмановдордун чөйрөсүнө таандык. Булардын ичинен Дайдалус, Дилде Плюс, Таза Аба жана Оригона фирмалары токен тармагында иш алып барууга адистешкен. Аягында айтарыбыз, карьерасынын өткөн мезгилдеринде бир катар каржылык коррупциялык иштерге атат алып жүргөн, азыр өтө маанилүү профилдик мекемесин жетектеп турган учурда жасап жаткан айрым иштери боюнча коомдо көп суроолор берилип жаткандыктан, президент жана укук коргоо органдары Динара Кутманованын ишмердигине саясий жана укуктук баа бериши абзел болуш керек. Бул үчүн президент Садыр Жапаровго, баш прокурор Курманкул Зулушевке жана УКМК башчысы Камчыбек Ташиевке каалоо гана керек.